Республикасының эл артисти Табылды Аттан. Саламатсызбы агай? Саламат. Майрамыңыз менен. Рахмат өзүңөрдүкү менен. Сизди жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал сизге бап келгендей, себеби театр өнөрүн, мына ошол эле күү чыгарып, анан кийин акындык жагы дегеле манасчылык, дастанчылык дегеле сиз кыргыз маданиятынын энциклопедиясы деп айтсак болот окшойсуз. Рахмат ошо мактап коюп турсаңар. Бирок көбүнчө ушул сөз баккан адам болдуңуз окшойт, сахнада дагы ордуңуз өзүнчө, бирок анткени менен кандай өзүңүз үчүн? Эми негизи сөз да. Сөз биринчи жаралган деп жүрөбүз го. Ошол сөздүн өзгөчө бүгүнкү мезгилде, бүгүнкү күндө кыргыз баласына сөздү аябай бакпаса дагы сөздү түшүнүп угуштун өзү чоң мааниге. Сүйлөгөндөн да уккан киши мыкты киши экен да, болот экен да. Анан ошон үчүн баягы орду менен сүйлөп келген да ата бабаларыбыз алмаштырбай. Турайлы, жатайлы, барайлы, келейли. Ооба, зыңк дебейле мындай. Баракелде деп эле. Баракелде, азаматсың. Эң мыкты болду. Деген эле сөздөрдө анан ошол сөздү жанагы мен кийин баягы кичине калем кармагандан кийин ого бетер сөздүн артынан түшүп калдык да. Анан улуу сөздү мисалы үчүн ушу санжыра, тарых боюнча айтылганда, сүйлөгөндө ошол биз жоготуп ийген сөздөрдүн ордуна например примерно дегендерди кошуп эле анан чанжырап калып атпайбызбы? Ал мен эми муну узун сабак да. Негизи сөздү ошо калем кармагандан кийин кичине аракет кылып калдык. Сөз демекчи бул соңку убакытта бир чоң чыгарма жазып атат деп уктум элек. Ушул комуз тууралуу. Сценаристти айтпай калган турбайсызбы агай? Чын эле канча көчмөндөр оюндарынын сценаристи, Бир далай иш-чаранын мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын сценарийин жазып. Ошол чыгарма комуз жөнүндө. Комуз жөнүндө жалпысынан музыка деп аталат да эми. Ошол комуздун жаралыш тарыхы, эмне үчүн аты комуз болуп калган мунун биринчи күүлөр, биринчи толгоолор, буроолор комузда. Кандай учурда, кай заманда, ким тарабынан жазалгандагы, кандай окуяга байланыштуу болгон. Ошондон кичине учкай болсо дагы айтып бербейсизби? Комуз деген сөз. Учкай айталык, бул өзү комуз деп эми бая күнү дагы бир супер инфого ушундай маектешүү болуп, анан ушул жөнүндө кичине айтып отуруп, анан айтматып Чыңгыз агабызды эми ал кишиден башкачараак, ал киши ден бөлөкчүрөөк кылып жазайын деген сөздү баягы эми ал киши жазбаган бир чыгарманы иштейин деп аттым эле десем, телефондун баарына сөгүп сагып элдин баары басып өлтүрбөдү эле. Сен эмне Чыңгызстан кыйынсыңбы? Чыңгызстанда кыйын болуп кеттиңби? Сен кимсиң? Эми бияктагы сөздөрдү тим эле кой. Ушинтип эле тепкилеп жатып калмай болду. Азыр да коркуп келдим. Эми мунун тарыхын айтсам дагы кайдагын айтып атасың дейт экен деп. Анан эми бирок айтыш керек. Бул комузду мен бала кезимден кармап калдым. 3-класстан кармадым комузду. Ошол кезден баштап эле мен кичинекейимден эле карыялар болобу, жигиттер болобу, жалаң эле бир татынакай кыз келин көрсө, деген аяз затын көрсө эле комузга салыштырып айтып калат да, аксакалдар деле отуруп. Бирөө кыз балдар суу куюп калса кокус. Айланайын, комуздай болгон, жакшы кыз болуп калган турбайбы чоңоюп деп. Анайында бирөөлөр айтып калат эле. Бул өз кулагым менен угуп келген сөз. Айнанайын, кетиги кимдин келини? Комуздай мойну коюп кетип баратканын карачы. Кокус бирөө күлүп калса кыздардан, алдыңа кетейин, комуздай болуп үні шыңгырап. Дегеле эркек адамды, жигитти
комуздай болгон жигит экен деген укпадым ушул. Анда ушу эркектерге Мырзалар. айтылган сөздөн бир аздайын уланталы агай, шекериңиз болсуңузда бизде Азыр- жарнамалык бөлүк бар экен, көрүп алып андан ушул жерден улантабыз.